Китеп адамга өз жан дүйнөсүн таанытат, ошол эле убакта жан дүйнөбүздүн чектерин кеңейтет. Бүгүн Борбор калабызда орун алган феномен китеп дүкөнү 1 жашка толуп, Чакан чөйрөдө иш-чара болуп өттү. Иш-чарага билимге умтулган жаштар, китеп сүйүүчүлөр, мугалимдер жана ырчылар катышты. Чоң аялдар менен айылдан келген Каныбек мырза жаштарды илим-билимге сугарган басмакана ачууну эңсеп, анын арты менен эле китеп дүкөн ачуу идеясы келгенин айтып өттү. Менин колумдан келет. Эмнеге менин колумдан келет? Ушул суроонун үстүндө иштеп, өзүмө болгон ишенич көтөрүп, ошонун негизинде коркпой иштерди ачып алып кеттим да. Азыр жаштарга сунушум ошол. Өзүн-өзү өнүктүрүүчү китептерди көбүрөөк окусам, көбүрөөк окуган сайын өзү болгон ишенич артат да, анан кадамдарды таштап баштайм. Ошол жумушту жарым жылда таштап кетпейт да, эгер көбүрөөк китеп окуса. Бир китеп окуп эле баштап алышпас. Ошондой эле дүкөн ачылгандан бери алгылыктуу иштерди жасап, 10 миңден ашуун кардарларды өз китептери менен кубанта алды. Азыркы учурда диний, көркөм, балдар адабияты жана мотивациялык багыттагы китептердин бир канча түрү бар экенин дүкөндүн окурмандары дагы айтып өтүштү. Бул жерде китептердин баалары да абдан студенттерге ыңгайлуу, кызыктуу, көбүнчө көркөм чыгармаларды көбүрөөк алабыз. Бул жерди мен өзүмдүн таанышым, группалашым аркылуу, Нагима Жолчубек кызы аркылуу билдим. Бул жерде абдан мындай кызыктуу, сферасы да жакшы. Иш-чаранын алкагында келген конокторго чакан белектер таркатылып, меймандарга жагымдуу маанай тартууланды. Билимге суусаган жаштарыбыз арбын болуп, өлкөбүздө эң алдыңкы ири китеп дүкөндөр көп болсун.